Уруну каракчы тоногон заман. Мелис Аспековдун кармалуусу коомчулукта талкууларга жем таштады. Жарандык активист опузалап талап кылуу беренеси менен шектелүүдө. Ал эми Аспеков Садыр Жапаровдун жакын саналашы деген аңыз кептердин аягы тыйыла элек. Ага ылайык алдыда ташталган тур кимди илип келерин көпчүлүк күтүп жаткандай. Бийлегендер бийлесин, тойлогондор тойлосун. Бирок бүтүндөй Кыргызстандын журтуна кайрылып кетем. Мунун арты өтө жаман. Президенттик жарышка түшкөн талапкерлер шайлоонун жыйынтыгын угуу менен кандай абалда турат? Алар чоң көрсөткүч менен утуп чыккан Садыр Жапаровдун жеңишин тааныдыбы? Же наразычылык белгизип жүрүшөбү? Владимир Путин Садыр Жапаровду Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Путин Орусия менен Кыргызстандын ар кандай тармактагы кызматташтыкка кызыктар экендигин билдирген. Эскертсек, буга чейин эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин тааныйбы деген талаштуу пикирлер орундалган болчу. Окуучулар мындан ары онлайн эмес офлайн окушат. Жаңы жылдан кийин окуу толук кандуу офлайн режимде башталат деген кулак каккан маалыматтар айтылып жүргөн. Деги эле мектептер качан ачылат деген ата-энелердин көксөгөн суроосуна кабарчыбыз жооп алып келди. Кутмандуу кечиңиздер менен Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Арзымат Аланов кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ысык көлдүн Жети Өгүз районундагы Жеңиш айылында көлгө балык уулоого чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан эркек кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, аны куткаруучулар кечинде издеп башташкан эле. Көлдүн балык кармайм деп кеткен кишини табууга алгач 2, андан кийин дагы 5 куткаруучу тартылган. Аны издөө иштерин жүргүзүү үчүн 18 куткаруучу жана жергиликтүү тургундардан 15 адам тартылган. Бүгүн эртең менен анын сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилгени белгилүү болду. Ал эми Токмок шаарында 3 адам киши колдуу болду деп айтылды. 9 январь күнү милицияга Токмок шаарындагы үйлөрдүн биринин кожоюну сабалгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 130 беренеси адам өлтүрүү боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Териштирүү учурунда каза болгон жарандардын экөөсүнүн аты жөнү такталып, алардын бири 39 жаштагы үйдүн ээси, экинчиси 32 жаштагы жаран экени белгилүү болду. 3-чү жарандын ким экенин учурда тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ыкчам тергөөнүн жүрүшүндө жогорудагы кылмышка шектелип, 2 жаран Кемин районунун аймагынан кармалышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмышка шектүүлөр жана каза болгон жарандар чогуу ичимдик ичип отурушуп жаңжалдаша кетишкен. Жыйынтыгында 2 адам 3 жарандын денесине оор жаракат келтирип, окуя болгон жерден качып кеткен. Учурда экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатканы айтылды. Укук коргоо органдары УКМКнын кызматкеримин деген адамды жасалма күбөлүгү менен кармады. Бул тууралуу Кайгул милициясынан билдиришти. Ага ылайык, кечээ кайгулчулар Ордо каладагы Токумбаев жана Нуркамал Жети Кашкаева көчөлөрүнүн кесилишинен мамлекеттик номери жок Toyota Camry үлгүсүндөгү автокөлүктөн токтотушкан. Автоунаанын тиешелүү документтерин текшерип жатканда анын артында отурган адам өзүн УКМКнын кызматкери катары тааныштырып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте иштегендер алып жүрүүчү көрсөткөн. Текшере келгенде документ жасалма болуп чыккан. УКМКнын кызматкери катары тааныштырып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү дагы ал адам атайын кызматта иштебей турганын айткан. Аталган факты боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилип, номери жок көлүк автоунаа токтотуучу жайга киргизилген. Бул убакка чейин Мелис Аспековдун кармалуусу коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштады. Анын Кыргыз темир жолу башкармалыгынын жетекчилеринен АКШ долларын талап кылганы боюнча арыз түшүп кармалган. Өзүн жарандык активист катары таанытып келген Мелис Аспеков бул убакка чейин президент Садыр Жапаровду жандап жүрөт деген кептерде айтылган. Бирок анын УКМК тарабынан кармалуусу шайлоо алдындагы элдин көңүлүн буруу катары да бааланууда. Бул боюнча кененирээк алдыда айтып беребиз.
Уруну каракчы тоноду. Бұл уаққа чейин транспорт жана жол министрлигинин стат катчысы Эрмек Мамыркалиев 7 январ күнү коррупция боюнча шектөө катары кармалган эле. Атайын кызматтын маалыматына ылайык 8 январда УКМКнын коррупцияга каршы кызматы Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен сотко чейинки териштирүүнү баштаган. Тергөөнүн жүрүшүндө алгач атат албаган жарандар укук коргоо органдары ишкананы текшерет жана жетекчилигине каршы митинг уюштурулат деп коркутуп, Кыргыз темир жолунун башчыларынан 250 000 АКШ доллар талап кылышканы маалым болгон. Кийинчерээк аты аталбай жаткан жарандар активист Мелис Аспеков менен Улан Жураев экени маалым болгон. Аспековду кармоо операциясын УКМКнын соц тармактагы барагына да жарыяланган. Активисттердин кармалуусу боюнча улуттук коопсуздук кызматынын маалымат жеткирүү кызматкери учурда алардын убактылуу кармоочу жайга киргизилгени жана тергөө иштери уланып жаткандыгы тууралуу да маалымат берген. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, бул эки жаран кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын органдары тарабынан текшерүү болушу мүмкүн деген жүйө жана ишкананын жетекчилигине каршы митингдерди уюштуруу коркунучу менен аталган ишкананын жетекчилигинен 250 000 Америка Кошмо Штаттары доллар өлчөмүндө акча каражаттарын талап кылышкан. Анын жыйынтыгында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги маселени оң жагына чечүү максатында бул жарандарга жогоруда көрсөтүлгөн акча каражатын бергенге аргасыз болушкан. Мелис Аспеков бул убакка чейин жаңыдан шайлоодон жеңип чыккан президент Садыр Жапаровду жандап жүргөнүн айтып, бирок анын кармалуусу шайлоо алдындагы элдин көңүлүн буруу катары сыпаттап да жиберишкен. Ага карабай коомчулук кандай болгон шартта да кыянаттыкка кол ургандар жооп бериши керек деп эсептейт. Элдин эмес, жеке кызыкчылыктар менен бараткан кадамдар ушундай бир сынга кабылганы деле туура. Мен бүгүн ушундай бир жыйынтыкка келдим. Бул белгилүү бир деңгээлде чындык менен жанашкан иш. Анан ар ким ар түрдүү пикирлерди айтканда, бизде бүгүн мындай да коомчулукта мындай бир нерсеге көнүп алганбыз да, адвокаттар көбөйүп кеткен да. Ошол адамдын жакындары соц тармактарга чыгып алып, көз боемочулук башка болуп атат деп, бирок чын-чынына келгенде, менимче ушул ишке чекит коюлганы туура болду. Мелис Аспековдун бул убакка чейин Садыр Жапаровдун шайлоо штаттарынын бирин жетектеп келгендиги тууралуу кеп тараган. Мындан улам Аспеков Жапаровдун жакын санаалашы деген аңыз кептер айтылып келүүдө. Мындай мүнөздөмөнүн билдирүүсү өткөн жылдын октябрь айындагы бийликти алмаштыруу жагдайы менен байланыштырылат. Анткени Мелис Аспеков Садыр Жапаровдун жанында жандап жүргөн видеолор бар. Мейли ким болбосун, менин таанышым болобу, өкүлүм болобу, же болбосо бир тууганым болобу, ушундай кылмыш иштерге барган болсо, бардыгы жооп бериш керек. Мыйзам алдында биз баарыбыз бирдей болушубуз керек. Шайлоо штабыбызга тиешеси барбы ал ишинин? Мелис Аспектин. Анын тиешеси жок, анткени буга чейин деле белгилүү болгон. Өзүн жарандык активист катары таанытып жүргөн Мелис Аспековдон мындан бир нече жылдар мурунда ыры башталган экен. Бул боюнча көзү өтүп кеткен саясатчы маркум Чыныбай Турсунбеков акча бербей койсом Мелис Аспеков мени шантаж кылып жатат деген жайы болуптур. Мелис Аспеков деген бар экен, коомдук активистмиш. Мындан 2 ай мурда мага келген. Бир өтө тааныштарды, тааныш салып отуруп, жол кайында туруп болуптур, тааныштарды көңүлүн кирбей кабыл алсам, шылтоосу 15-жыл камалган экен, ошо камалып атканда ошол кездеги ички иштер министри баланча мага айткан, сиз каматкансыз деп айткан. Ана мына мен түрмөдө отуруп чыктым, чыгып атканда мына чыгып жүрөм, бирок жакында атайын кызматтын баланча деген кызматкер мага кайрылып, учур деген гезит аркылуу Турсунбекти соккон бир материал чыгарып атасыз. Ошондон ары таратып бер деп суранды. Анан элден уксам сиз жакшы киши экенсиз. Ошон үчүн мен сизге келдим. Анткени себеби депутат болоюн деген оюм бар эле. Депутат болуш үчүн соттуулукту алдырып салыш керек экен. Соттуулукту алдырып салыш үчүн сотторго акча бериш керек экен. Ошол акчаны сиз берип коюңуз деп. Ал эми Аспековдун үстүнө козголгон иш боюнча так маалымат айтыла элек. Тергөөнүн жыйынтыгы жок, ар тараптуу пикирлерди жаратууда туура келбестигин билдиргендер бар. Мүмкүн ал
Melis Аспеков чында эле күнөөлүүбү, күнөөсүзбү? Бул азыр шектүү катары кармалып, УКМК абагына кирди да. Анын күнөөсү бар же жок экенин аны УКМК айтпайт. Аны сот айтат. Мүмкүн чында эле күнөөсү бар. Ошон үчүн УКМК байкап калып кармады. Мүмкүн шайлоо алдындагы да бир методдор да болчу. Элдин ишенимине кирип, мына биз деген ушундай күрөшүп атабыз. Биз айткан убадаларыбыздын артынан чыгып атабыз деген кадамдар да болушу мүмкүн. Өткөн жылдын аяк ченинен тартып кирип келген 2021 жылдын алгачкы күндөрүнөн баштап кармалуулар жана кармоолор уланып келет. Бул көрүнүш өлкөдөгү чиновник болобу, карапайым калк болобу, мыйзам талаасында жооп берүүгө кез келгенин айгинелейт. Ага ылайык алдыда ташталган тор кимди илип келээрин көпчүлүк күтүп жаткандай. Нурзада Сыдыкова, Атлет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Коррупцияга шектелип кармалган транспорт жана жолдор министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев күнөөсүн мойнуна алып, бюджетке келтирген зыяндын урдун толтурду. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Мамыркалиев 9 январда өз ыктыяры менен мамлекетке келтирген чыгымдын 1 бөлүгүн 2,5 миллион сомун кайтарган. Ошол эле күнү ал Бишкектин 1-май райондук сотунда баш коргоо чарасы тандалып, үй камагына чыгарылган. Финпол аткаминерде Бишкек Ош автоунаа жолунун мамлекеттик дирекциясы тарабынан жасалып келген коррупциялык схемага тиешеси бар деген шек менен 7 январда кармаган. Аны Сосновка жана Каракөл өткөрмө пунктларынын айдоочулардан туннелден өткөндүгү үчүн акы алууда каражатты сол чөнтөгө сологон деп айыптаган. Бүгүнкү күндө аталган кылмыш иши боюнча Финпол тарабынан ар кандай рангдагы 30га жакын аткаминер кармалган. Алардын мамлекетке келтирген чыгымы 20 миллион сомду түзөрү айтылды. Финполдун билдиришинче, учурда чыгымдын дээрлик баары 20 миллион сом бюджетке кайтарылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети депутат Исхак Перматовго каршы кылмыш ишин жандантты. Маалымат болгондой, мурдагы кылмыш иши 2020 жылдын октябрь айында кайра тергеле баштаган. Исхак Перматовго карата иш Кыргыз нефтегаз ишканасына байланыштуу кызматына кыянаттык фактысы менен козголду. Депутаттын жетекчилигинде мамлекетке 100 миллион сом зыян келтирилгени айтылат. Кылмыш иши 2012 жылы козголуп, 2014 жылы токтотулган. Эске салсак, Исхак Перматов 2015 жылы Бирбол партиясынан депутат болуп шайланган. Болуп өткөн президенттик шайлоону коомчулук мурунку саясий өнөктүктү салыштырмалуу таза өттү десе, айрымдар мурунку шайлоолордон айырмасы жок деген мүнөздөмөлөрдү беришүүдө. Социалдык тармактарда болсо видео тасмалар тарап, жарандар ал көрүнүштөрдү мыйзам бузуучулук деп аташууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы өнөктүк учурундагы 13 иш-аракет боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп баштады. Облус аймагында мыйзам бузуучулук боюнча дээрлик даттануулар жок эсе. Укугум бар, еще как укугум бар. Укугум бар. На вас поступила жалоба. Ушул сыяктуу тасмалар соц тармактарда тарап, видеого түшүргөндөр ошол учурдагы көрүнүштөрдү мыйзам бузуучулук деп аташты. Интербилим коомдук уюмунун Ош шаарындагы өкүлү Гүлгакы Мамасалиева кечээги өткөн шайлоонун мурунку шайлоолордон айырмасы жок деген пикирде. Анын айтымында админ ресурс колдонулду. Ошондой эле спорт чөйрөсүндөгү балдардын шайлоого басым жасаганы кийлигүүсү болду дейт. Админ ресурс кадимкидей эле колдонду. Ошол эле подвоз болуп атты. Жанагы маршруткалар менен ташып атышты. Ошол эле муниципалдык территориальный немелер өкүлдөрү, квартальный комитеттер ошолор чуркап иштеп атышты. То есть админ ресурс мурункудай эле толугу менен колдонду. Аны жашырбасак деле мындай Ош шаарынын жашоочуларын баары эле билет колдонуп атканы. Бирок ошол админ ресурстун колдонуп атканда дагы ошол явканын төмөндүгү, мисалы үчүн жогорку кеңештин катышуучуларынан төмөн болуп атпайбы азыр? Көбүнчө эле ошол бийлик органда иштегендери келип камсыз кылды окшойт. Ошол мамлекеттик органда иштегендер, муниципалдык органда иштегендер. Мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоо жана башкаруу формасын тандоо үчүн референдумга келгендердин саны өткөн жылдын октябрь айында өткөн парламенттик шайлоого салыштырмалуу төмөн болгон. Бирок ошол учурда жарандарга түзүлгөн шарттардын начардыгынан уруналар иштебей көйгөй жараткан учурлар Ош шаарында дагы орун алды. Андан тышкары Ош шаардык шайлоо комиссиясына дагы даттануулар келип түшкөн. Бизге 20
техникалык бузулуу катталды. Алар эми ар кандай себептер менен. Бизде Ош аймактык шайлоо комиссиясында атайын техникалык топ бар. Ошол техникалык топтун жардамында бардык бузулуулар өз убагында жоюлуп атты. Бизге 15тен ашууныраак арыздаттануулар келип түштү. Алар негизинен коомдук фонддордон, Таза шайлоо, Общее дело деген коомдук фонддордон келип түштү. 10 январга карата Ош облусу боюнча 2000ден ашуун күч кызматкерлери коомдук коопсуздукту көзөмөлдөшкөн. Облустун аймагында бир мыйзам бузуучулук боюнча арыз катталган. Ал эми Ош шаарында 13 ар кандай иш-аракеттер аныкталып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эстерине катталган. Бүгүнкү күндө тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Жалпысынан шаардын аймагында шайлоого байланыштуу өзгөчө оор одоно тартип бузуулар катталган жок. Бирок биздин кызматкерлер бул шайлоо өнөктүгүнө өзгөчө маани берип, жарандар менен байланышта болушту. Жалпысынан шаардын аймагынан бизге 13 билдирүү жана маалымат келип түшкөн. Алардын көпчүлүгү жарандардын телефон аркылуу берген маалыматтары жана социалдык түйүндөрдө, анын ичинен Instagram, Facebook сыяктуу социалдык түйүндөрдө жарык көргөн ушул шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу маалыматтар. Мыйзамга ылайык шайлоо күнү үгүт иштерин жүргүзүүгө жана кимдир бирөөлөргө үгүттөөгө мүмкүн эмес экендиги көрсөтүлгөн. Бирок соц тармактарда колуна кагаз алып шайлоочуларды шайлоого келгенин же келбегенин тактаган жарандар бул жолу да кездешти. Шайлоого катышуу же катышпоо ар бир жарандын өз укугу. Бирок ошол эле учурда кимдир бирөөлөрдү тизмелеп жүргөнү күмөндүү ойлорду жаратат дейт Гүлгакы Мамасалиева. Агитаторлар ошол күнү иштеп атты, агитаторлар ошол күнү иштегенге болбойт. Эмне үчүн ошо милиция карап туруп, биз арыз жазсак дагы ошолор жоопко тартпайт. Агитаторлар кагаздары менен туруп, ошол күнү агитация кылышып, өзлөрүнүн шайлоочуларын чакырышып, киргизип атышпадыбы? Эми акча бергендерин байкабадык, биз кармабадык өткөнкүгө окшогондо. Бирок элдерде сөз болуп атты. Анча-мынча акча таралды деген сөз болуп атты. Келе албаган, келбейбиз дегендерге анча-мынча акча берип, унантып аттык дегендерге сөз берип атты. 5000ге чейин таратты деген сөз болуп атты. Мына Кашкар айылда жашоочулар айтып атты, 5000ден таратып атышты деп. Ошо эскерте кетсек, Ош шаарында кечээ күнү 78 шайлоо тилкеси иштеди. Шаар боюнча 151 миңден ашуун шайлоочу бар. Бүгүнкү күнгө чейин 2-борбор калаада участоктарда кол менен эсептөө иштери али күнгө чейин бүтө элек. Таткашаптан Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюс. Президенттик жарышка түшкөн талапкер шайлоонун жыйынтыгын угуу менен кандай абалда турат? Алар чоң көрсөткүч менен утуп чыккан Садыр Жапаровдун жеңишин тааныдыбы? Же наразычылык билгизип, күрөштү улантабыз деп жатабы? Аталган суроолорго жооп издедик. Анын негизинде анын атааңдаштарынын билдирүүлөрүн топтоштурдук. Анда сөз Бишкек өкүлчүлүгүндөгү кабарчыбыз Жодар Бузумовдо. Баарыбызды көрүп атат. Мында акча таратылган жок. Административдик ресурстар барын колдонуп, кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес. Бийлегендер бийлесин, тойлогондор тойлосун. Шайлоо мурда караганда таза. Шайлоодон кийинки көрүнүш. Кече саат 22:00 алынган жыйынтык боюнча талапкер Садыр Жапаров атааңдаштарынан бир кыйла алдыга чыгып озуп кетти. Бул сандар дагы өзгөрүшү мүмкүн. Анткени борбордук шайлоо комиссиясы толук бюллетендерди санай элек. Тактап айтканда чет мамлекеттеги мекендештердин добушу келип үлгүргөн жок. Президенттик шайлоого 1.376.719 жаран добуш берди. Шайлоочулардын жалпы саны 3.563.574 түзөт. Жапаров Садыр Нуркожоевич 79,24%, Мадымаров Адахан Кимсанбаевич 6,7%, Төлбаев Бауыржан Латиханович 2,35%, Арстанбек Мыктыбек 1,68%, Сегизбаев Абдулкеңешевич 1,47%, Ташев Имамбедин Асамединович 1,19%, Соронкулова Клара Сыргакбековна 0,99%, Касенов Аймен Абдыталипович 0,91%, Кочкоров Улукбек Тойчубаевич 0,68%, Исаев Канатбек Кедейканович 0,58%, Абакиров Элдар Курманбекович 0,5%, Калмаматов Бактыбек Орозалиевич 0,5%, Асанов Курсан Сатарович 0,5%, Жембеков Равшан Бауырбекович 0,19%, Иманалиев Каныбек Капашевич 0,18%, Байгутуев Жеңишбек Сейитбекович 0,9%, Абдулдаев Арстанбек Бейшиналиевич 0,8%, Барына каршы 1,34%.
Мына ушундай жыйынтык менен айрым талапкерлер макул эместигин билдирип чыкты. Айтсак Адахан Мадумаров, Курсан Асанов өңдүү саясатчылар. Алар шайлоодо мыйзам бузуулар болгонун айтып, күрөшүү алдыда экенин кыйытууда. Ошол эле учурда Равшан Жээнбеков жана Клара Сооронкулова аз добушка ээ болсо да, шайлоонун жыйынтыгына макулдугун билдиришти. Баягы Корея жашыгынын тест жасап аткан мезгилде коопсуздук кызматынын кызматкерлери коштоп жүргөндүгүнүн өзүнөн эле мунун алдын ала бүт баары айтылган. Ошондуктан бул жакшылыкка алып келбей турган жол. Макул. Бийлегендер бийлесин, тойлогондор тойлосун. Бирок бүтүндөй Кыргызстандын журтуна кайрылып кетем мен. Мунун арты өтө жаман. Бардык административдик ресурстарын баарын колдонуп, бардык мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери ошолорду кыйнап, ошолордун добушун алганга аракет кылды. Бул бир. Экинчиден, өзүңөр көрүп атыңар, кечээ эле Сооронбай Жээнбеков, андан мурун башка президенттердин жанында жүргөн жана акчалуу мүчөктөр, олигархтар, жанагы элдин ырыскысын урдагандар бир күндө мурунку кожоюндарын сатып, ошол октябрда бийликти басып алган күчтөргө, адамдарга кызмат кылып чуркап жүрүшөт. Ал эми шайлоочулардын жакшы добушуна ээ болуп, 3-орундукка чыккан Бабыржан Төлбаев шайлоону тааныгандыгын өзүнүн социалдык тармагынан жарыялады. Ал элдин колдоосуна ээ болгондугу үчүн өзүнүн командасына ыраазычылыгын билдирип, Садыр Жапаровдун жеңиши менен да куттуктады. Хочу теперь, конечно же, поздравить Садыра Джапарова с победой на выборах. Это получился хороший результат. Где-то для большинства это был ожидаем. Поэтому хочу пожелать удачи. Андан көп өтпөй Садыр Жапаров түнкү саат 11-лерде журналисттер менен жолукту. Ал өз сөзүндө элдин ушундай ишенимин сындырбай турганын айтып, мамлекетке чын дилинен кызмат кыларын билдирди. Эгер мурдагы президенттердей болуп башка жол менен кете турган болсом, анда маркум ата-энем жана баламдын арбагы мени кечирбес деп ишендирди. Мен Кыргызстанды оңдойлу, элдин жашоосун жогорку деңгээлге жеткирели деп өтө чоң, орду толгус жоготууларга учурадым. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес. Бирок мен жалгыз ал кыялдарымды ишке ашыра албайм. Мага бүгүнкүдөй эле сиздердин жалпы элдин колдоосу керек болот. Анткени коррупционерлерди, ууруларды жок кылуу өтө оор. Бул билдирүү болуп жаткан чакта Азаттык радиосу түз эфир уюштуруп, саясатчылар менен талкууга түштү. Алар Садыр Жапаровдун ар бир сөзүн талдөөгө алышып, пикирлерин мындайча билдиришти. Экинчиден, жалпы элди улуттук биримдикке чакырды. Биримдиктүү бололу. Мен кекчил эмесмин. Колунан иш келген, таза, дили таза, ар бир саясатчы менен оппоненттердин арасында да андайлар көп. Алардын баары менен мен кызматташууга даярмын деди. Менин колуман жалгыз эчтеке келбейт. Жалпы жумурай журт ар бир адам мага жардам бергиле деди. Ал жардамдын төркүнү элибиз ынтымакта болуп, биримдикте болсок, биз кыйынчылыктардын баарын чогуу жеңебиз деп айтты сөз баккан кишиге. Мен ойлойм, бул абдан туура айтты. Декларациясы айткандары туура. Бирок биз баягы 3 революция башыбыздан өткөрүп, канча президент кетти, камалды. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Президенттер келгенде дайыма декларацияда айтканда бир нерсени айтат, андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин булар бир кол менен бирди айтып, экинчи кол менен башка нерсени жасай берет да. Бул президент дагы буюрса ошол жолго түшпөйт деген үмүттөбүз да. Эми шайлоонун кандай таризде өткөнүнө кайра кайтып келели. Ошол талкууда президенттик жарышка түшкөн Равшан Жээнбеков шайлоодо анча-мынча мыйзам бузуулар болгонун айтып, бирок мурунку шайлоолорго салыштырмалуу таза өткөнүн билдирди. Бул дегендик биз үчүн чоң жетишкендик болуп саналат деди. Шайлоо мурдага караганда таза. Жанакы форма эки жок болду. Мурдагыдай күчтүү президент бардыгын көзөмөлдөп, бүт бардык мамлекеттик бийликтерди бир бунукка буруп, басып, коркутуп турган болгон жок. Бирок кандайдыр бир деңгээлде албетте административдик ресурс колдонулду. Укук коргоо органдары, өзгөчө ошол мурдагы бийликтен калган кошоматчылар дагы деле алып келип, жаңы кандидаттын артынан бардыгы чуркап жүрүштү. Бул деңгээлде болду, бирок мурдагыдан албетте бир топ жакшы жылыш бар деп айтсак болот.
Белгилеп кетчү жагдай Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоону эл аралык уюмдарда таанып жатат. Айтсак, Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы баштан аяк байкоо салышкан. Алар добуш берүү өнөктүгү мыйзамдарга ылайык жүргүзүлгөнүн белгилеп, шайлоо ачык, акыйкат жана легитимдүү өттү деп эсептеди. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур-Ньюс, Бишкек. Орусияның президенті Владимир Путин Садыр Жапаровты Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин расмий сайтында маалымдалды. Президенттик кызматка шайланышыңызга болгон куттуктоомду кабыл алыңыз. Мамлекет башчысы катары кылган аракеттериңиз орус-кыргыз алакасынын ыраттуу өнүгүшүнө шарт түзөт деп ишенем. Бул биздин элдин достук мамилесин жана Борбордук Азия аймагынын туруктуулугун, коопсуздугун көздөйт. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамиле стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мааниге ээ деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Путин Орусия менен Кыргызстандын ар кандай тармактагы кызматташтык жана Евразиялык экономикалык биримдиги, жамааттык коопсуздук келишим уюму, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында конструктивдүү өз ара аракеттешүү боюнча тажрыйбасы мол экендигин айтып, Жапаровго ийгилик каалап өткөн. Ал эми Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу Казакстандын президентинин расмий сайты жазды. Токаев добуш берүүнүн жыйынтыгы Кыргызстандын өнүгүүсүнө, социалдык экономикалык туруктуулугун камсыздоого жана мамлекетти чыңдоо боюнча программасы жалпы элдин колдоосуна ээ болгонун белгилеген. Казакстандын президенти бир тууган Кыргызстан менен ынтымакта, коңшулук, ынак мамиледе болуп, стратегиялык өнөктөштүк боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Садыр Жапаров казак кесиптешине жана казакстандыктарга Кыргызстандын өнүгүүсүнө болгон колдоосу үчүн ыраазычылык айтты. Ошондой эле казак президентин парламенттик шайлоону ийгиликтүү өткөргөндүгү менен куттуктады. Мына сырткары Садыр Жапаров Токаевдин чакыруусун кабыл алып, алгачкы расмий иш сапары менен Астанага барарын билдирген. Кыргызстанда 10 январда президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өттү. Шайлоого катышуу дээрлик 40% түздү. Шайлоо комиссияларындагы добуштар 98% эсептелди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылтабекованын айтымында, мыйзамга ылайык 20 күн ичинде шайлоонун акыркы жыйынтыгы чыгышы керек. Ал эми инаугурация шайлоонун жыйынтыгы аныкталгандан кийин 1 айдын ичинде өтүшү керек. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө да добуш берүү аяктады. Акыркы шайлоо участогу Вашингтонда 11 январ эртең мененки саат 7:00 жабылды. Автоматтык эсептөөчү урналардын алдын ала маалыматы боюнча талапкер Садыр Жапаров 79% менен алдыда келе жатат. Андан кийинки орундарда Адахан Мадумаров, Бабыржан Төлбаев, Мыктыбек Арстанбек, Абдели Сегизбаев бар. Шайлоого 1.410.364 адам добуш берди. Негизи 3 миллиондон ашык шайлоочу добуш берүүгө укук алган эле. Кыргызстандагы башкаруу формасы боюнча референдумда калктын басымдуу бөлүгү президенттик башкаруу формасын тандашты. Ага шайлоочулардын 81% добуш берди. Бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала жыйынтыгын жарыялаган. Ал эми парламентаризмди 10% шайлоочу колдогон. Баарына каршы деп 4%дай шайлоочу добуш берген. Референдумдун алгачкы жыйынтыгы боюнча президенттик башкарууну тандагандар утуп чыкты. Кыргызстанда дагы бир референдум өтөт. Бул тууралуу Садыр Жапаров президенттик шайлоодон кийинки маалымат жыйынында билдирди. Биз жаңы конституция кабыл алынганга чейин эски конституция менен жашайбыз. Бир 2 айдын ичинде ошондой эски конституция менен жашайбыз. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин жаңы система түзүлөт, башкаруу системасы. Анан ал жерде бир эле президенттик деп баардыгы президентке бийлик берилбейт, парламентке дагы бийлик берилет, бая баланс болуп туруш үчүн экөөнө бирдей болот. Андан сырткары курултай системасы деп долбоордо, конституциялык долбоордо ошо курултай системасында киргизип атышат. Ал эми парламенттик башкаруу формасын колдогондор көпчүлүктүн тандоосу ушул болгону менен өкүнүчтүү жыйынтык болду деп эсептесе, президенттик башкаруу формасын колдогондор парламентаризмдин терс кесепеттери жөнүндө кеп кылышат. Мындан улам алар президенттик башкаруу системасына көбүрөөк ыкташат. Кандай жыйынтык болбосо дагы бул биздин жыйынтык, элибиздин ою, тандоосу. Мен ойлойм, ар бир шайлоодо биз кандай бир сабак алып,
жашоодогу сабактарыбызды туура кабыл алып, алдыга жылатпашыбыз керек. Албетте мен өкүнүчтөмүн. Президенттик башкаруу формасы көпчүлүк менен жеңип кеткенине. Бирок балким бул кадамды да биз басып өтүшүбүз керекпи деген ойго келдим. Мен айтар элем бул туура тандоо болду депчи. Себеби бизде парламенттик башкарууну каалайбыз дегендер, парламенттик башкаруу керек дегендер да көп болуп атат. Алар да өзүнүн ойлорун билгизип атышат. Дүйнөдөгү парламенттик башкаруу менен өсүп өнүккөн мамлекеттерди мисалга келтирип атышат. Бирок бир нерсени айта кетер элем, биз парламенттик башкарууга али даяр эмеспиз да. Даяр эмеспиз. Анткени парламенттик башкаруунун баягы базасын түзө турган бул депутаттар да. Мындайча айтканда жогорку кеңеш. Биздин жогорку кеңешибиз тилекке каршы 10 жыл бою мына ушул парламенттик башкаруунун баш мыйзамында иштеп көрүштү. Бирок парламенттик башкарууну алып бара албай коюшту. Ар бир өлкөгө өзүнө ылайыктуу бир башкаруу форма бийлиги болот. Туура келеби, келбейби, ал жакты эффективдүүлүгүнөн карашыбыз керек. Социалдык, экономикалык өнүгүүгө алып келсе, саясий стабилдүүлүккө алып келсе, анда ошол форма туура келет деп айтсак болот. Парламенттик өлкөнү сапаттуу партиялар түзөт да. Бүгүнкү күндө андай жок болуп жатат. Анан кийин көп эле айтып атышат азыр президенттик бизде де юра парламенттик болду, бирок бардыгын эле президент башкарып атты. Туура, мен дагы кошулам. Бирок буга ким күнөөлүү? Ким күнөөлүү ошол 120 депутат бир президенттин көзүн карап отурганда? Парламенттик башкаруу формасы максатына жетпей, эл өкүлдөрү мыйзам жазбастан эле кызмат бөлүштүрүүчү органга айланып кеткени коомчулукта көтөрүлүп келген. Мындай пикир жүргүзгөндөр өлкөнү бир киши башкарса, жоопкерчилик да ошол адамдын мойнунда болот деген ишенимге муюп жүрүшөт. Партия менен бийлик бөлүшүп калганда, мисалы үчүн бул коррупция ошондо эле. $10 кирсең баланча, $300 000, $20 кирсең баланча депчи. Анан ошондой өздөрүнүн бизнес кылып алган. Бизнеси жокко чыгып атса, жанталашат да каршы чыгат да. Кызматка жетпей алгандар, анан коррупционерлер, маселен, ушундан ондай жоготуу иштен коркуп, анан каршы чыгып атат. Биз туура эмес жолго түшүп алдык. Маселен, бийликти парламент келип туруп, бутактап, каалашынча айлык мөлтөрүнө чейин бөлүп алуу дегенге түшүп кетишти да. Бул андай болбойт. Парламенттик башкарууда бийликти антип бийликке келген партиялар устакандап бөлүп албайт. Бул бизде адатка айланып кетти. Бийликте койгон министрлер бири-бирине баш ийбей, айлык мөлтөр бири-бирине баш ийбей, өкмөттүн ичиндегилер бири-бирине баш ийбей, маселен, бир министр экинчи министрдин, премьер-министрдин сөзүн укпай, себеби мени баланча партияга койгон, сен койгон эмессиң, сен менен ишиң да жок депчи. Өлкө боюнча 3.563.574 киши шайлоо укугуна ээ. Башкаруу формасын тандаган референдум өттү деп таануу үчүн шайлоочулардын эң аз 30%, 1.069.000 жаран катышы керек болчу. Жалпысынан 1.159.905 шайлоочу добуш берип, шайлоочулардын 32.55%-ын түздү. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жороев, Нурньюс, Бишкек. Көпчүлүктү түшүккө салган аралыктан окутуу форматы окуучулардын билим деңгээлин төмөндөшүнө алып келгенин ата-энелер айтышууда. Муналар онлайн окуу уюлдук телефон аркылуу жүргүзүлүп, көп окуучулардын сабакка тийиштүү деңгээлде катышпай жаткандыгы менен байланыштырышат. Ал эми жаңы жылдан кийин окуу толук кандуу офлайн режимде башталат деген кулак каккан маалыматтар айтылып баштады. Бирок ушул атайын алгоритм боюнча гана 2 нөмөт менен билим берүү уланууда. Деги эле Ош шаарындагы мектептер качандан баштап мурдагы режимге өтөт? Кийинки сюжеттен жооп издейбиз. Буга чейин Кыргызстанда анын ичинде Ош шаарында 1-3, 5, 9, 11 класстар атайын алгоритмдин негизинде окутулуп баштаган. Эми толук кандуу окуу форматына, башкача айтканда 1 класстан 11 класска чейин окуу пландалып жатат. Негизи эле Ош шаарында толук кандуу окуу форматы качан башталат? Алдыда сиздерге жооп айтабыз.
Белгилей кетсек, 10 январда Ош шаарында 46 орто билим берүү мекемелери шайлоо тилкелери катары колдонулган. Буга байланыштуу ал мектептердеги окуу процесси 3 күн онлайн форматта окутулат. Ал эми шайлоо участогу катары колдонулмаган мектептер атайын алгоритм боюнча бүгүн жумушун баштады деп билдирди Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан. Негизинен бардык мектептерде бизде тез жана средстволордун бар жогу алынган. Туннелдер bir 17 мектепте бар пока. Ушул туннелдер алына турган болсо, реалдуу режимде окууга толук даяр болуп калабыз. Ал эми онлайн окууда балдарыбыздын билими төмөндөп кетүүдө деп билдирет шаар тургундары. Мындан сырткары жакынкы өлкөлөрдө кадимки эле окуу процесси болуп жаткандыгын белгилешти. Бизде ошол марттан бери эле отурабыз да, окубай элечи балдар. Үйдө онлайн болбойт экен, онлайн режим. Окуш керек да. Мен Россияда жашайм, балдарым окуп атат. Барып келип атат го. Жакшы эле, всё нормально да. Окуп атышат. Вообще демалдырган деле жок. Каникулга чыкканда эле чарып окуу мезгилинде окуду. Ана Кыргызстанда эле камап коюп атат деп айтып атат. Онлайнда эле баары түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, анан кыйналат да. Балдар окуш керек да өзү. Болбойт онлайн окуучу. Мен көз карашым болбойт онлайн. Мектеп ачылыш керек, балдар окуш керек. Балдардын ошо мектепте окуганы эле жакшы экен. Бул дистанционно окуган туура келбейт экен биздин Кыргызстан. Биз бул нерсеге даяр эмес экенбиз да. Ошон үчүн мектептер ачылганына мен туура эле көз караштамын. Билим берүү министрлигинин буга чейин берген маалыматта эпидемиологиялык абал туруктуу болгон аймактарда окууну улантууга уруксат берилгени айтылган. Буга байланыштуу өлкө боюнча 1915 мектеп ишмердүүлүгүн жүргүзүп билим берүү уланууда. Алгач ачылганда биз ачкан мектептердин саны 537 болсо, мына бүгүнкү күнү 1915 мектеп ачылды. Кудай буюрса, ситуация жакшы болсо, эми толук кандуу 3-чейлекке башталат деген ойдобуз. Маалыматка ылайык 14 январдан тарта 2-борбор калаада мектептер толук кандуу иштеп баштайт. Мындай чечим бүгүн 11 январда өткөн жарандык коргонуу штабынын жыйынында кабыл алынды. Мындан улам Ош шаарынын 1 вице-мэри Жылдызбек Турганбаев тиешелүү жетекчилерге билим берүү мекемелеринде санитардык нормалар тыкыр көзөмөлгө алынышы керектигин айтты. Ошого мекеме иш кылган жетекчилери кандай алгоритмде кайсы кандай кылып туруп сиз бериңиз бизге. Биз ошону бул жерде бекитип берели. Анан сиз берген ошо алгоритмде ошо мекеме ишканалардын жетекчилери аткарып атабы, сиз только айланып текшериңиз. Анан бизге бериңиз стартка. Туурабы? Ушу сиз айткан нерселер бар, аткарылтабы, аткарылбайтабы. Түшүндүңүзбү? Мында обобщен айтып койгонду булар болду деп койду, эч ким укпайт. Бирок ар биринде санитардык көрсөтмө бергенбиз. Дагы бериңиз. Мына мен как штабтын жетекчиси катары сизден сурап атам. Сиз өзү бүт болгон сунушуңузду мына письменде бериңиз. Бул жерде штаб ошо чечим чыгарганда ошонун баарын камтып, ошонун баардык ишканаларды биз милдеттендирели. Ал эми 14 январдагы толук кандуу окуу процессине шайлоо тилкелери болгон мектептерде дезинфекция иштери жүргүзүлүп жатат. Анын ичинен Ош шаарында жогорку окуу жайларды кошкондо 78 шайлоо тилкеси болгон. 3 күн ичинде аларды залалсыздандыруу иштери жүрмөкчү. Эскерте кетсек, дүйнө жүзүндөгү анын ичинде өлкөдө болуп жаткан эпидемияны алдын алуу үчүн билим берүү мекемелери убактылуу жабылган болчу. Мындан улам окутуу онлайн форматта жүргүзүлгөн. Андан кийин кырдаал басаңдаганда аймактарда анын ичинде Ош шаарында 2-чейректен баштап 2 нөөмөт менен 1, 5, 9, 11 класстар окуп баштаган эле. Белгилей кетсек, 2-борбор калаада жалпы 81 мектеп бар. Анын ичинен 55-и мамлекеттик мектептер. Айганыш Туратбек кызы, Адилет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нурньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Ал үчүн сиздерге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыздар. Даректер экранда көрсөтүлгөн кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.